4 bölüm. Анын бейпил жайына кирүү жөнүндөгү убада күчүндө турганда, арабыздан эч кимге чыгып калбаш үчүн сак бололу. Аларга жарыяланган сыяктуу эле жакшы кабар бизге да жарыяланды. Ишеним менен кабыл алышпагандыктан аларга өздөрү уккан сөз пайда алып келген жок. Ал эми биз ишенгендер бейпил жайга киребиз. Анткени Кудай мындай деген: каарданып турганымда мындай деп ант бердим: алар эч качан менин бейпил жайыма киришпейт. Өзүнүн иштери дүйнө жаратылып бүткөн кезде эле аягына чыккан болсо да ал ушинтип айткан. Ыйык жазууда 7-күн жөнүндө мындай деп айтылган: өзүнүн баардык иштерин бүтүрүп 7-күнү эс алды. Ошондой эле алар менин бейпил жайыма киришпейт деп да айтылган. Ошентип кээ бирөөлөрдүн бейпил жайга кирери шексиз. Ал эми мурун уккандар өздөрүнүн тил албастыгынан улам киришкен жок. Ушунча көп убакыт өткөндөн кийин жогоруда айтылгандай дөөт аркылуу бүгүн анын үнүн укканыңарда жүрөгүңөрдү катуулантпагыла деп айтуу менен дагы бир күндү бүгүндү белгиледи. Эгерде Нундун уулу Жашия аларды бейпил жайга киргизген болсо, анда Кудай ошондон кийин башка бир күн жөнүндө сөз кылбас эле. Демек Кудайдын эли үчүн ишемби күн али алдыда. Кудай өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алгандай эле, анын бейпил жайына кирген адам да өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алат. Ошондуктан ошол бейпил жайга кирүүгө аракеттенели. Эч ким аларга окшоп тил албастык кылып жыгылбасын. Себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү, кош миздүү ар кандай кылычтан курч, ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет, жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын, анын алдында жооп беребиз. Асмандан да жогору көтөрүлүп кеткен улуу башкы ыйык кызмат кылуучубуз Кудай уулу Ыйса бар болгондуктан ачык тааныган ишенимибизди бекем туталы. Ал биздин алсыздыгыбызга боору оорубаган башкы ыйык кызмат кылуучу эмес. Ал биз сыяктуу баардык жагынан сыналган, бирок күнөө кылган эмес. Биздин ушундай башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ошол себептен жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп, андан ырайым табыш үчүн ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы.